Бишкекте кайгылуу кызматкерлерине тоготпостук мамиле кылган айдоочулардын кылык жоруктары. Оренбургдагы үрөй учурган кырсыкта 4 кыргызстандык каза болду. Өрт өчүрүүчүлөргө өзү барган. Сокулукта болгон жол кырсыгынан УКМКнын кызматкери каза болгону айтылды. Бишкекте салют үйдүн балконуна түшүп өрт чыккан. Социалдык тармактарда 1 январга караган түнү атылган салюттун учкуну үйдүн балконуна түшүп өрт чыкканы тууралуу видео тараган. Анда окуя Бишкек шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болгону айтылган. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Так, ондай видео. Салют. Бул жерден салют аткан, бул жерге келип түшкөн. Ушул жерден аябай күйгөн. Эгерде өз убагында өчүрбөгөндө живот күйүп кетмек полностью. Ана. Бишкекте кайгылуу кызматкерлерине тоготпостук мамиле кылган айдоочулардын кылык жоруктары. Бишкектин борбордук көчөлөрүндө жол эрежесин бузуп, унасын каалагандай коюп алган айдоочулардын кылык жоруктары коомчулукту ренжитти. Патрулдук милицияны көзгө илбей туруп алган айдоочулардын бири таксист экендигин айткан. Анын тийиштүү документтерин сураганда бербей, экинчи линияда банкка кирип кеткен кардарын күтүп жатканын билдирген. Бата эле кете турганын белгилеп, тирешкен айдоочуга акырында протокол түзүлдү. Ал эми дагы бир айдоочу тааныштары менен видео байланышта отуруп, жол эрежесин бузуп жатканын көзгө да илген эмес. Иә. Брат. Берем документ. Сіз қаншадасыз байке? Жашыңыз қаншада? Жашым ба? 32-де. 32-де. Өз жауап бере аласыз, тура? Ооба. Видео звонок беріп елемесіз қанда? Жоқ, мен қылған жоқпын, сүйлесіп отырмын жөнінде. Мен бұға берейін бе, не қылайын деп отпайсыз ба? Өз жауап беріңіздер. Мизан бойынша тоқтаған болбайды? Болды. Протоколды түсіп сізге. Болды. Конкретно ты пушкой. Все выписали? Ну, протокол. Қол қойды ғой? Все. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Өрт өчүрүүчүлөргө өзү барган. Кочкор районунда эмерек ташып бара жаткан жүк ташуучуна жалындап күйүп кеткен. Бул тууралуу видеону көөлөр социалдык тармактарга жарыялашкан. Видеодо унаа толугу менен өрттөнүп жатканын көрсө болот. Бирок айдоочу токтобостон унааны айдап бара жаткан. Маалыматка караганда айдоочу өрт өчүрүү үчүн унааны атайын өрт өчүрүү кызматына жеткирүүгө аракет кылган. Сокулукта болгон жол кырсыгынан УКМКнын кызматкери каза болгону айтылды. Чүй облусунун Сокулук районунда жол кырсыгынан УКМКнын 9-бөлүмүнүн кызматкери каза болду. Бул туурасында жергиликтүү басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, кыргашалуу окуя 1 январга караган түнү 2:18 катталган. Унаанын айдоочусу рулда башкара албай мамыны сүзгөн. Ал алган жаракатынан улам жеринде каза болгон. Кошумчалагандай, көз жумган жаран мамлекеттик күзөт кызматына иштеген. Азырынча УКМК тарабынан маалымат бериле элек. Оренбургдагы үрөй учурган кырсыкта 4 кыргызстандык каза болду. Кеч 31 декабрда Орусияда жол кырсыгынын кесепетинен 4 кыргызстандык каза болду. Бул туурасында Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалымдалгандай, кырсык Оренбург облусунун Бузулук районундагы Алдаркин айылына жакын жерде болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча, Chevrolet үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу каршы тарапка чыгып, унаа ташыган машинаны сүзүп алган. Кырсык боюнча иликтөө иштери башталды. Министрлик Кыргызстандын 4
жараны каза болгонун билдирди. Алар 1976, 1982, 1986, 1990 жылы туулган жарандар. Ал эми жашы 7 элек бир бала денесинен жаракат алган, Бузулук шаарынын ооруканасына жеткирилген. Орусиядагы элчиликтин кызматкерлери учурда бардык жагдайлар боюнча иш алып барып жаткандыгы маалыматта кошумчаланган. Сибирде кыргызстандык жаран куугандан качып экинчи кабаттан кулады. Россиянын Новосибир шаарында кыргызстандык жаран куугандан качып бара жатып жабыркады деп патрул коомдук коопсуздук бөлүмү кабарлады. Окуя 27 декабрда болгон. Саат 22:20 чамасында коомдук коопсуздук бөлүмүнүн күзөт бөлүмүнө Эльсовская көчөсүндөгү көп кабаттуу унаа токтотуучу жайдан билдирүү түшкөн. Унаа токтотуучу жайдын кызматкери 3 белгисиз адам тарабынан талкаланган шлагбаунду көрсөткөн. Аларды токтотууга аракет кылып, кызматкер курал катары күрөктү алып, тартип бузгандарга кол салган. Бирок алар качып кетишкен. Коомдук коопсуздуктун бөлүмүнүн кызматкерлери аларды издөө иштерин жүргүзүп жатып, үн чыкканын угушкан. Үн чыккан тарапка барып, карда тура албай жаткан жаш жигитти табышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча, ал куугандан качып экинчи кабаттын тосмосун бузуп, бирок тосмонун тикенектүү зымдарына илинип кулаган. Коомдук коопсуздук бөлүмү ошол жерге милиция жана тез жардам чакырышкан. Ону ооруканага жеткирилгенде анын 6 кабыргасы буту сынгандыгы аныкталган. Ага операция жасалат. Коомдук коопсуздук бөлүмүнүн маалыматы боюнча жабыркаган жаран Кыргызстандын жараны Булак Баракелди. Карабалтадагы заводдун аймагында кырсык орун алды. Жайыл районунун Карабалта шаарында 2 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. 31 декабрь күнү калаанын Талетси көчөсүндө Subaru Legacy жана Lada Sputnik үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Subaru унаасында 2 адам болсо, Lada унаасында айдоочу гана болгон. Кырсыктын кесепетинен Lada Sputnik унаасынын айдоочусу жабыркап, тез жардам кызматынын унаасы алып кеткен.